Туугандар, ассалому алейкум. Амансыздарбы? Кыргызбайдын катталуучулары бизнеске кызыгам деп жүргөн бир туугандар болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Тигүү цехи сатылат экен. 5-6 ушундай машинкалар бар экен. Мелис агабыз ушул жеңекебиз декретке чыккандан агабыз өзү такси иштейт экен. 60 квадрат чарчы метр экен. Шолковска метросунан бир 7-8 мүнөттүк автобус менен жол экен. Шолковск шоссе 100 экен бир туугандарым. Экинчи этажда ушул зданиянын толук маалыматты Мелис агабыздан алып берелик, туугандар. Арендасы 40 000 экен. Светтери, наркы беркилери менен 50 000 болот дейт. Документациялары кандай, канча чыгарса болот? Толук ушул видеодо сүйлөшөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасызбы? Аллага шүкүр. Толук маалымат берелик. Бул машинкалар боюнча тааныштырып, бул эмне деген доска, аппаратуралар турат бул жакта. Бул кезүүчү стол. Бүт нерсени кезсе болот бул столдо. Кезүүчү аппараттар 3 түрлүү бар. 3 түрлүү аппарат. Кездемелер бар экен бул жакта. Кездемелер бар. Ушулар штора болуп тигилет. Полностью. Анал дагы ошондой. Короче, бул жерде биз шторага неме кылганбыз. Ачканбыз өзү негизи. Кийимге дагы алдык. Тиги машинканы алдык. Кийим тиккени. Кийим дагы Кудай кааласа кошулат деген ниет бар эле. Бирок тиксе болот. Кошсо болот. Азыр бул жерди алып иштетем деген адам штора, ошо окшогон нерселер, постельный белье, наркы берки, анан кийимди кошуп тиксе дагы иштетип баштаса болот. Кийимди кошуп тигип баштаса дагы болот. Аябай жакшы экен. 6 ай мурда алганда бул аппараттарды канчадан алдыңыз эле, сыр болбосо? Сыр болбосо 53төн келген мына машинкалар. 53төн алгам. Да бир өзү бар эле. Наркы эмеспи? Ушул. Бир өзү ушул 38 000 ушундай болгон. Мыналарды мен Кыргызстандан алдыргам 30 000ден. Мал болсо 70 000ге алгам. Ой, жакшы. Бул аппаратураларыңызчы? Бул аппаратуралар дагы мынау 35 000 болгон. Тиги канча болгон эсимде жок. Ал дагы 40 000би ушундай тегереги. Беркинизи 8 000, берки кичикейиси. И үтүк алгам, үтүктүн аппаратын. Үтүктүн стол жок пока. Бизде үтүк көп деле иштебейт. Ошол себептен кес эле 1-2 заказда бар, ошого иштейт. Сиз канча сурап атасыз ошондо азыр? Мен общий ушу турушунда сатууга койгонум 700 000 деп коюп атабыз. 700 000. Түшүп берүү, коюп берүү, алмаштыруу жолдору барбы? Түшүп берүү бир аз гана түшөт, а так башка жол жок. Алмаштыруу, машина сачтында андай жол жок. Жок, андай жол жок. Нок керек сизге кыскасы. Аябай жакшы экен. Бул жерден нелер калат, нелер кетет анан? Бул жерде бардык эле нерсе калат. Заказдарыңыз эмне болот онда? Заказдан мен 2 заказды берем постоянно. Постоянно ушу заказдарды мен экөөнү сүйлөштүрүп берем. Клиенттер менен сүйлөштүрүп коесуз? Клиенттер менен. Булар чоң объемдо алабы, кандай? Чоң объем. Күндө тигилет, күндө кетет. Ошондойлор да бар да бу жердечи. Аябай жакшы экен. Бүгүн эртең менен кетти. Мына келгендерин азыр тигип атат. Ушу бир заказчикки эртең менен 2 заказчик кеткен. И ещё дагы мына бархат. Бул да бархат жакшы заказ. Эң кымбатыраак тигилет бул нерсе. Бархатка кымбат болот. Мыналар кичине ценалары арзаныраак. Айтсаңыз, айына канча таза киреше калтырса болот экен ушул тармакта? Айына буга чейин кызыгып жүрүп киргенсизде бул тармакка? Айына 150 000, 180 000 тапса болот. Жөн. Бир адам эле ушул жерде иштеп ошончо тапса болобу же канча, бир үй бүлөбү? Жок, бул жерде мисалы мен өзүм иштетем, 4-5 кызды иштетем. 4-5 кызды иштетип, сизге таза калганда ошол 180-190 калтырса болот. Мага калган расходтордун полностью чыгаргандан кийинкиси ошондой акча калат. Аренда 50 000 дедиңиз, а? Аренда суу свети башкасын кошкондо. Светики кошулганда 50 000ге такалат. Таза 40 000 негизи. Таза жок, 45 000. 45 000. 45 000 аренда. 5 000 ошо светке кетет.
Аябай жакшы экен. Негизи анан бул жерде 24 саат иштетип чоңураак кирешеге чыкса дагы болот экен да, анда мындай айтканда. Анан айтып калдыңыз видеого чейин дагы. Жатып калып иштесе дагы болот депчи, бул чынбы? Бул чын. Мисалы, мен үстүндө 5-этажда бар. Аны мен тапшырып бердим. Болсо ал жакта тартып көрсөтсөк болот өзүчө. Жатышып иштешет бул жерде ишчилер көптөрү. Мисалы, документи жоктор адамдар бар. Алар ошентип жатып иштешет. Мен дагы калсам болот, өзү болгудай бул жерде деле. Монун ичинде эле матрасымды коюп жатканга дейм. Бул жерге эле азыр бул жерге эмне жетпейт? Только матрас эле. А так холодильник бар, микроволновка бар, чече турган нерсе бар. Чечинип кийингенге бар. Бул холодильниктер, тумбочкалардын баары калабы ошондо кандай? Баары калат. Тумбочкалар бүт баары калат. Готовый тачки да бар. Мисалы, груз көтөрбөйт. Даяр тачки менен. Пылесос дагы калабы? Пылесос дагы калат. Көзгө көрүнгөн баардык нерсе калат кыскасы. Баардык нерсе калат. Аябай жакшы. Полкалар, ушул полкалар, полностью баары калат. Бул аппарат калбайт дедиңиз, а? Бир ушул кетет, калганы полностью калат ушул бойдон. Аябай жакшы экен. Кызыккандар болсо чалып байланышыңыздар. Ошол эми бул нерсени ошол текстилге кызыккан адамдарга болсо жакшы, сразу алып иштетип кетет, а? Анан бул экинчи этажда көп нерселер бар дедиңиз. Анан жаныңызда тигүү цехти иштеткен адамдардан көп дедиңиз. Ошолор боюнча айтып берсеңиз мындай. Чайхана бар экен бул этажда. Тигүүчүлөр көп. Азыр мисалы мына жерден чыкканда мен үстүндө мына камера бар бул жерде. Камера бар, полный. Камера бар, бүт жак тартып турат. Ол жактан түз барып туруп, солго бурулса чайхана бар. Оң жакында туалет немелер бар. Душ керек болсо, если платный. Бери жатып иштегендерге, мисалы, бул жерде айына акча төлөшөт. Мына 2 душ бар. Женский, мужской болуп бөлүнөт бул жерде. Жуунуп, таранып, ишти кыла берет бул жерде. Бул жактан тигүү цех экен, а? Бул жакта кийим цех, бул соседтердики. Өзбек туугандарыбыздыкы. Бул жак кайсы улуттар экен билбейм. Түрктөрбү ушундай. Адам көп жер экен чындап. Адам көп. Тим более мына эшиктин киребешинде кыргызча жазуулар турат. Демек бул жерде кыргыздар көп. Бул жерде кыргыздар көп. Так, бул жакта көрсөтөлү, Документациялар кандай болот? Кандай документ керек? Кандай документ негизинде аласыз? Бул ИП керекпи, эмне керек эле? Если ИП болсо, гражданин Россия, неме кылса болот. Мисалы, кээ-бирки заказчиктер болуп калат, орустардыкычы. Ага ИП сөзсүз керек болуп калат. Мисалы, прямой эле заказды отправка кылдыбы, автоматически картасын акчаны ыргытат да. Ошону жакшы. Анан көптөрү, мисалы, биздики чорныйлардыкы неме болуп калат. Основном наличка болуп калат. Аларга ИПнин кереги жок болот. Жакшы. Бул жагы өзүнчө кооз экен, а? Бул жер кооз, коридор. Ушундайынан неме кылабыз. Бул тарапта неме бар. Товар бул жактан келет. Примат эте турган жер. Примат эте турган жерден, мисалы, 4-5 жер бар. Примат эте турган жер 5 жер бар. Ошо 5-өөнүн кайсысы удобно болсо, ошодон неме кылса болот. Примат этсе. Кирүү жактары дагы ошол жанагы QR коддор менен кирет экенсиз да, заказ берип бертечи. Через охранник кирет экенсиздер. Мекендештер кызыккандар болсо чалып байланышыңыздар. Жеңекебиздин номерин коюп койдук. Буга азыр ошол таксиде болгонуна байланыштуу жеңекебиз жооп берүүгө аракет кылат. Ошол 6-7 адамды иштетип, айына бир 200 миңге чейин киреше түшүрсө болот экен. Номерлерин, адресин коюп койдук. Түшүнбөгөн суроолор болсо жооп бересиздер. Ишиңизге ийгилик буйруса мына. Ар дайым биринчи ынтымактыкта жүрө берелик. Арендага место алып иштетем дегендерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк экен. Если чоң помещение керек десе, аны да табып бергенге аракет кылабыз. Сүйлөшүп, тааныш билиш бар. Тааныш билиштер бар. Көрүшкөнчө андан мекендештер, рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.